Бүгін мен коомчулукта абдан кызуу талкуу жаратып аткан көкбөрү тууралуу кээде эмоциялар менен коштолуп жаткан биздин улуттук спортубуз көкбөрү тууралуу бир кеп козгоону туура көрүп атам. Урматтуу төрага, бул көкбөрү биздин ата бабабыздан калган улуу мурас. Көкбөрү бул кыргыз улуттук спортунун жүзү. Анан эң көп биздин ушул улуттук оюндарыбызда, улуттук спорттун эң көп көрөрмандары да ушул көкбөрүдө. Бирок тилекке каршы бул спорт оюнунда бүгүн эреже, тартип, мындай бир заман талабына ылайык жөнгө салуу маселелери жаралып жатат. Ушундан улам мындай чындыкка тике карайлы бүгүн ушул күч түзүмдөрүнө, жалпы мамлекеттин коопсуздугуна анча-мынча көйгөй жараткан бул спортту биз жөнгө салышыбыз керек. Бул спортту биз тартипке салышыбыз керек. Бул жерде эң биринчи көрүүчүлөр, ошол жердеги оюнчулардын, андан сырткары ошол жердеги аттарга, андан сырткары ошол көрүүчүлөргө эл аралык спорт стандарттарына шайкеш келген нормалар бүгүн иштелип чыгыш керек. Профилдик комитетке урматтуу төрага бир протоколдук тапшырма берсеңиз, азыр коомчулукта да суроолор болуп атат. Бул оюн өтөбү, өтпөйбү деп, жакында ушул көчмөндөр оюну башталат. Мына ушул алкакта биз ушул оюнду жапайычылыкка эмес, чыныгы мындай заман талабына ылайык, маданияттуу, жогорку деңгээлде бир эл аралык стандарттарга шайкеш келтирген, дүйнө эле суктана турган деңгээлге алып чыгуу бүгүн учуру десек болот. Мына ушуну профилдик комитетте бир деталдуу карап, жоопкерчилик маселесин тийиштүү мамлекеттик мекемелерге берип, ошол эле учурда көрүүчүлөр дагы, оюнчулар дагы маданият менен баягы коопсуздук маселесине шайкеш келтире турган бир иштерди жасашыбыз керек деп ойлойм да. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен өзгөчө ушул көкбөрүнүн чыныгы көрөрмандары. Мен улуттук оюн боюнча бүгүнкү пикиримди айткандан кийин коомчулуктун арасында бир аз талкуулар жүрүп жатат. Айрымдар көкбөрүнү колдобойт экен, оюнду бузгусу келип жатат деп туура эмес түшүнүп жатышат. Ушул боюнча бул пикирлерди кескин четке кагуу үчүн сиздердин астыңыздарга чыгып атам. Мен негизи көкбөрүгө каршы эмесмин. Өзүм ат үстүндө, ат жалында жүргөн жигит катары, кыргыздын уулу катары мен өзү көкбөрү көрөрманымын. Көкбөрү ойноп турам. Ошол себептен таптакыр кабатырланууга негиз жок. Мен эмнеге каршымын? Мен тартипсиздикке каршымын. Коопсуздуктун жоктугуна каршымын. Жана улуттук сыймыгыбызды ызы чуу мушташ менен коштолушуна каршымын да. Буга чейин билесиздер, эмне үчүн азыр көкбөрү боюнча бир катар баягы суроолор жаралып атат. 9 майда өтөт бекен, өтпөйт бекен, көчмөндөр оюнунда ойнолот бекен же ойнолбойт бекен дегендей сиздер тараптан түшкөн суроолорго жооп иретинде бүгүн жогорку кеңешке чыгып белгилеп кеттим да. Көкбөрү федерациясы боюнча спорт комитети жоопкерчиликти алыш керек. Шарттарды, эрежелерди, регламенттерди мындай катаалдаштырыш керек деген ойду көтөрдүм. Биз болбосо бул биздин максатыбыз бул оюнду чектөө эмес, тескерисинче аны сактап калуу болуп атат да. Эгерде биз бүгүн оюнчуларга жана аттарга, ошол эле учурда көрөрмандарга коопсуздукту камсыз кылбасак, бул бүгүнкүдөй болуп мамлекет тарапта өзгөчө коопсуздук кызматы, мамлекеттин жетекчилери тарабынан мындай кабатырланууга негиз болот да. Ошондуктан мен бүгүн бул маселеде көкбөрүнү колдоо максатында чыгып, биз эрежелерди дагы катаалдантып, жаңыдан регламенттерди кабыл алышыбыз керек деген ойду билдиргим келди. Антпесек, мисалы, болбогон жагымсыз окуялардан же болбосо баягыдай ден соолукка залал келген көрүнүштөр менен барып бул оюнду жок болуп кетүү коркунучуна кириптер болобуз да.
бул оюнду жоготуп алуу коркунучу жаралып калат. Ошондуктан азыртадан биз ушул эрежелерди так, регламенттерди так, күчтүү эл аралык стандартка, спорттун дүйнөлүк баягы эрежелерине ылайыктап, коопсуздукка, шарттарга жооп бере турган моменттерди эске алып, биз бул спортубузду, улуттук сыймыгыбызды сактап калабыз. Эгерде жагымсыз окуялар баягыдай Ошто өткөндө баягы ызы чуу болбоду беле? Андан кийин бир кырсык болду. Анан мына ушундай көрүнүштөрдөн улам чогулуп туруп барып бул оюнду мындай массалык түрдө мындай жок болуп кетүү коркунучун алдын алып атабыз да. Мен айтайын дегеним, бүгүн ушул көкбөрү боюнча пикиримди билдирейин дегеним, тескерисинче ушул спорттук оюнубузду биз сактап калалы. Ушул спорттук оюнубузду биз жаңы эрежелер менен, жаңы нормалар менен шарттарды бекитип алсак, мындай суроолор жаралбайт да. Быйыл өтөбү, өтпөйбү, уруксат береби, бербейби деген суроолор жаралбайт. Ошон үчүн эң биринчи кезекте оюнчуларга катуу эрежелерди бекитишибиз керек, катаал шарттарды коюш керек. Эмне үчүн дегенде, баягыдай бир эреже бузгандан кийин аны таптакыр оюнга киргизбей турган дагыдай талаптарды катуу кылсак, ошондо баягы коопсуздук маселесине жол берет. Экинчиси, жарандар дагы, күйөрмандар дагы мындай эмоциялык деңгээлде эмес, акыл, парасат менен, мындай данышмандык менен мамиле кылышыбыз керек. Эгер ошончолук спортту, көкбөрүнү сүйөбүз, колдойбуз деп аткан жарандар баягыдай ызы чууларда, эмоция калтырбастан, полияга, футбол жанагы ат майданга чуркабастан баардык эрежелерге баш ийип, анан жакшынакай спортту көрүп колдошубуз керек да. Анан баягы жапайыча, баягыдай эрежесиз башаламандык менен биз бул спортту тескерисинче өркүндөтпөстөн өлтүрүп алабыз. Тескерисинче бул спортту биз кайра, бул спортко карата кыянатчылыгыбыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, мен дагы бир жолу баса белгилейм, көкбөрүгө каршы эмесмин. Көкбөрүнү сүйгөн катары, ошол спортту ойногон жаран катары мен ушул нерсеге кабатырланып, кийинки жылдары дагы алдыда болуп аткан көчмөндөр оюндарында 9-майда ушундай суроолор жаралбастан так эреже бекигенден кийин ал сөзсүз түрдө өтө турган мамлекеттик иш-чараларда, мамлекеттик чоң майрамдарда мындай бир суроо жаратпай ойной турган деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Ал үчүн биз жаңыдан дагы эрежелерди, регламенттерди кабыл алышыбыз керек. Бирок мына акыркы өткөн көкбөрү оюну салыштырмалуу мурдакыларга абдан жакшы өттү. Бир катар чаралар, талаптар катаалдады. Бирок дагы да биз иштеп чыгышыбыз керек. Дагы да биз ушуну мындай бир мамлекет колдой турган абалда, коопсуздук кызматтары колдой турган абалда эрежелерди бекемдешибиз керек. Ошондо биздин спортубуз келечектүү болот. Анан байка ачкы кырык менен же куруу мындай бир эмоциялык түшүнүк позиция менен эле биз колдойбуз деп кыйкыруу менен маселе чечилбейт деп белгилегим келет. Ошону туура кабыл алыңыздар. Биз көкбөрүнү колдойбуз, көкбөрүнү сүйөбүз. Бирок баягы адамдардын ден соолугунан, коопсуздуктан бул улуттук сыймыгыбыз, улуттук оюнубуз жооп бериши керек ошол талаптарга. Жакшы туруңуздар, ийгиликтүү күн. Ушул көкбөрү боюнча түшүндүрмө берип коюу үчүн эле чыктым сиз эфирге.